Кутман күн. Менин атым Сыягүл Караман. Мен түз эфирге мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин Instagram баракчасынан чыгып жатам. Азыр бүгүнкү биздин конок менен эфирге чыкканга аракет кылып жатамын. Укуктук маселелер боюнча сурооңуздарды түз эфир маалында комментарий түрүндө берсеңиздер болот. Акжол Сабырович, саламатсызбы? Саламатсыз. Мени угуп жатасызбы? Ооба, угуп атабыз. Жакшы. Акжол Сабырович, бүгүнкү биздин темабыз Кыргызстандагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы жөнүндө болмокчу. Биз менен түз эфирде Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун директору Акжол Калбеков болмокчу. Акжол Сабырович, сиз ушул Юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборун негизделген күндөн баштап жетектеп келатасыз. Ал убакта мисалы офиси дагы, кызматкерлери да жок, кагаз түрүндө эле болгон бир борбор эле да. Ошо 4 жыл ичинде кандай борборго айланды? Маекти ушундан баштасак. Чоң рахмат. Биринчиден өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирип кетүүгө уруксат этиңиз. Ушундай ушул мамлекетте өтө маанилүү болгон мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү жаатында ушундай мероприятияларды уюштурганыңыз үчүн өзгөчө ыраазычылык. Сөзсүз бул жөнүндө биз тез бат биздин жарандарыбызга жеткирип айтып турушубуз абзел. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча айта кете турган болсом, чынында сиз эң туура айттыңыз. Башында биздин борборубуз түзүлгөндөн баштап бир топ уюштуруучу маселелер, көйгөйлөр чыгып, аны чечүү жолдорун издеп дегендей иш кылып, ал менен бирге ушул юридикалык жардам берүү маселесин дагы калтырбай биз чогуу бирге алып барганга аракетти жасадык. Эми уруксат берсеңиз, мен ушул кыскача ушул биздин борбордун түзүлүшү боюнча Ошо тарыхка кайрылып кетсек. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы жөнүндө кыскача ушул биздин угуучуларга, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айтып кеткенге уруксат этиңиз. Чынында өзүңүздөр белгилүү болгондой, акысыз юридикалык жардам, мындайча айтканда, элдин арасында айтылып калган мамлекеттик адвокат деген сизге маалым болуш керек, Союз маалынан бери болуп келген нерсе. Мына эсиңизде болсо керек, Мимино деген кинодо жана кыз адвокат болуп катышпайбы? Вот как раз ошол адвокат, мындайча айтканда, кавычках мамлекеттик адвокат да. Бирок тилекке каршы мына биз эгемендүүлүк алгандан бери биздин башкы мыйзамыбыз, конституцияда ал норма болчу, бирок ал ишке ашыруусу бир топ, мындайча айтканда, формалдуу түрдө жүргүзүлүп келген. Эми муну ачык айтыш керек. Андан сырткары ушул институционалдык механизмдер ушул багытта канчалык элге юридикалык жардамды жеткирүү, анын ичинде канчалык ал эффективдүү берилип жатат, канчалык сапаттуу берилип жатат маселелери тилекке каршы каралбай калган. Бирок ага карабастан мына 2005 жылдан баштап биздин президенттин буйругу чыгып, тийиштүү ушул адам укуктарынын өнүктүрүү маселеси жөнүндө концепция кабыл алынып, ошол концепциянын алкагында ушул мамлекет тарабынан берилүүчү юридикалык жардам, мындайча айтканда, конституцияга гарантия катары каралган юридикалык жардамдын өнүктүрүүсү жөнүндө ушундай иш-чаралар жүрүп, мына 2000 ушул Юстиция министрлигинин алкагында тийиштүү иш топ түзүлүп, алар мына 4-5 жыл иштешип,
Башында мен билгим боюнча эч ким ишенген деле эмес. Бugün баягы эле мурункудай эле калат. Бекер эле ушул убактыңарды кетирип, каражаттарыңарды коротуп, ишке Баягы ашышып, декларативдик түрдө эле кагаз жүзүндө калат деп ойлонушкан. Баягы закон ишке жакшынакай жазылып. ишке ашысы кыйын деген көп бир ишенбеген мындай авторитеттүү кишилер дагы айтып келген. Бул боюнча бирок ага карабастан бул юстиция министринин тарабынан бул иш ишке ашырылып, мына 2009-жылы биринчи жолу мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Мыйзам кабыл алынган. Ал жаңы мыйзам болгон. Ал мыйзамды 2011-жылдан баштап толугу менен күчүнө кирген. 2 жылдын ичинде пилоттук түрдө 1-2 районду алып туруп, ошол жерде пилоттук түрдө ишке ашырган бул мыйзамды. Анан 11-жылдан баштап толугу менен республика боюнча ишке ашырылган. Эми ал биринчи кабыл алынган мыйзамдын мындай өзгөчөлүгү ушул бул кылмыш иштер жаатында гана адвокат берилип келген. Адам сыртында ушул сапат жагын көтөрүү механизмдери тилекке каршы так жана даана каралган эмес. Уюштуруу маселелери, координациялоо маселелери, мониторинг жүргүзүү механизмдери дагы тилекке каршы ошол биринчи мыйзамда камтылбай калган. Ошондуктан мына өзүңүздөр билгендей 2013-жылы сот укуктук реформасы алкагында бир топ билесиздер кодекс мыйзамдар кабыл алынып, ошолор менен бирге мына мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы иштелип чыккан. Ал мыйзам деген ошол жаңы кодекс мыйзамдарга дагы шайкеш келтирилип, мындайча айтканда, бул мыйзам толугу менен башка мыйзамдарга, ошол мыйзамдар менен соприкасация эткен кодекс мыйзамдар менен шайкеш келтирилип, толугу менен кийин ал мыйзам күчүнө кирсе да, бул мыйзамга өзгөртүү киргизилбей турган кылып туруп кабыл алынган. Бул декабрь айынын 16-жылы декабрь айында кабыл алынып, толугу менен ушул 2017-жылы күчүнө кирген. Бул бир кичине эртерээк башка кодекс мыйзамдарга караганда эртерээк кабыл алынып, бирок биз ошол мыйзамдын алкагында координациялоо специализированный мамлекеттик мекеме түзүлүшү каралган. Ошол мыйзамдын ишке ашыруу максатында 31 май 2017-жылы мына биздин борбор түзүлгөн. Жана сиз айтып кеткендей, тилекке каршы борбор түзүлгөндө өзүңүздөр билесиздер, эч нерсеңиздер жок болчу. Бул жагы кичине мындайча айтканда кыргызча болуп кеткен. Себеби тийиштүү токтом, өкмөт токтом чыгып, бирок ошол уюштуруу маселелери тилекке каршы кичине кыйынчылык жаратып, мына биз 18-жылга чейин ошол штаты жок. Мына мен 2018-жылдын январь айына чейин ошол уюштуруу маселеси менен чуркап, ушул сиз айткандай штаты болобу, ручкасы болобу, кагазына чейин ошол уюштуруу маселелерин иштеп, бирок ошол менен параллельно биз ушул мамлекеттик кепилдеген юридикалык жардамдын ушул ички нормативдик базаны түзүү багытындагы иш алып барганбыз. Мына биздин борборубуз түзүлүп, 18-жылы тийиштүү штат менен камсыз болуп, биз борборго эң негизгисинен бир 4 өтө маанилүү багыттарды койгонбуз, максаттарды койгонбуз. Биринчи багытыбыз бул сөзсүз ушул ички нормативдик базаны түзүү. Тийиштүү өкмөттүн токтомдорун, ошол мыйзамдан келип чыккан өкмөт токтомдорун иштеп чыгуу жана өкмөткө сунуштап кабыл алынуусу боюнча маселе койгонбуз. Экинчи маселебиз бул сөзсүз ошол сапат жагынан юридикалык жардамды өнүктүрүү, ошол жагынан тийиштүү механизмдерди киргизүү. Үчүнчү багытыбыз болсо сөзсүз бул биздин жарандарыбызды ушул биздин республика боюнча тийиштүү ушул юридикалык жардамга муктаж болгон жалпы эле элге
ушул система жөнүндө жайылтуу маселеси коюлуп, ал эми төртүнчү болсо ошол жана мен айтып кеткендей ушул уюштуруу маселелер, ушул өнүктүрүү, ушул биздин иштеген адвокат, биздин координатор кызматкерлерге тийиштүү мындайча орусча айтканда условия түзүп берүү, ушул иштегенге шарт түзүп берүү, ушундай бир маселе коюп, ошол биринчи максатыбызды ишке ашырууда биз, мен ойлойм, жакшы жетишкендерге жеттик. Биринчиден биз ушул адвокаттардын ишмердүүлүгүндө болгон төлөнүп берилүүчү айлык маянасын, мындайча айтканда гонорары көтөрүү маселесин көрөбүз. Ошол багытта өтө кыйынчылыктар болуп, себеби бул деген түзмө түз мамлекеттик бюджетке, республикалык бюджетке тийиштүү болгондуктан аны мындайча айтканда обосновать этип өкмөттү ынандырганга дагы бир топ мындай бир аракет жасаш керек болгон. Бөлдүрүү үчүн акча каражаттарын. Ошол жумушка катышкан биздин өнөктөштөргө дагы өзгөчө ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат бериңиздер, ушул учурдан пайдаланып. Биздин адвокатура, Кыргыз Республика адвокатурасынын жетекчилигине дагы өзгөчө ыраазычылык, себеби биз ошол жумушту биргеликте ишке ашырып, мына буюрса ошол 18 жылдын декабрь айында ушул адвокаттарга төлөнүп берүүчү өкмөт токтому, ушул эрежеси боюнча өкмөт токтому кабыл алынып, эми жөнөкөй тил менен айтканда, мисалы үчүн мына 17 жылы адвокаттарга бюджеттен 15-16 миллион сом каралган болсо, мына ушул токтомдун негизинде 19 жылдан баштап биздин адвокаттарга ушул именно ушул адвокаттардын гонорарына 74 миллион сом өкмөт тарабынан каралган. 5-6 эсе көбөйтүлгөнгө мындай жетишип, себеби биздин мындай бир кубанычтуу айта турган нерсе, өкмөт тарабынан дагы ушул маселенин маанилүүлүгүнө мындай жеткире билдиңер. Ушул нерсеге дагы көңүл буруп, ошондуктан ошол сот реформасы алкагында жүрүп аткан иш катары бул жаатта дагы чоң мындай акча бөлүнүп берилди. Эң негизгиси бул токтомду кабыл алгандан кийин мына биздин адвокаттар ушул биздин системага кирүүгө мындай бир эмеси пайда болду, желание. Себеби эми ачыгын айтыш керек, биз сапаттуу юридикалык жардам көрсөтөбүз десек, анда тиешелүү шарттары дагы, акчасы да болуш керек. Туура. Ошондуктан биздин системага мындай профессионалдуу, тартуу үчүн так билген, мындай аты чыккан адвокаттар кире баштады. Бул биринчиси. Экинчи, ушул сапатты көтөрүү максатында биз тийиштүү механизмдерди киргизгенбиз. Мына мурда, мисалы үчүн, адвокат ушул акысыз юридикалык жардам боюнча катышканда, ушул орган тарабынан, мисалы үчүн, кылмыш иши болсун, ошол токтомдун негизинде гана юстиция министрлиги төлөп бергөнгө аргасыз болду. Клиент менен сүйлөшкөнбү, канчалык сапаттуу жардам берилген, эмне кылган жөнүндө биз тилекке каршы талап кыла албайт элек. Бул механизмда биз жооп туруп, азыр жаңы механизмдер киргизгенбиз. Азыр адвокат алар кандай ошо механизмдер гонорарын алыш үчүн тийиштүү стандарты качества деп коет, сапат стандарттары деген документти кабыл алып, ошол стандартта мындайча айтканда адвокаттын минималдуу, адвокатка талап болгон минималдуу иш аракеттерди тактана жазылып, и ошол аракеттерди аткарганда гана мамлекет тарабынан тийиштүү акча төлөнүп берилет деген ушундай бир норманы, механизмди киргизгенбиз. Мына сизге кызыктуу бир факт айтып берейин. Биз ошондой механизм киргизгенден баштап, мына бизде ошол учурда бир 230га жакын адвокат болчу. Биз ошол механизм киргизгенден баштап резко 2 эсе адвокаттар чыга баштады. Анда азыр 400-400дөн ашык адвокаттарыбыз бар турбайбы бул системада? Ашып калды.
Биз анализ кылып көргөндө себеби өзү менен өзү ошол формалдуу түрдө иштеген адвокаттар жанагы келип өз иш мезгилин көрсөтүп берип, ушул отчетун берип, мына кишиге мындай жардам бердим деп кылбай жүргөн адвокаттар өзүнөн өзү эле чыгып кетишти. Себеби алар мурда көнгөн. Барып Эптеп формалдуу септеп жасап коюп эле бүтүрүп салган. тергөөчүдөн токтоомду же болбосо соттон аныктаманы алып келип эле кагазын берип койсо эле төлөнүп жүрчү механизм болуп ошого көнүп биз жаңы ыкма киргизгенде ошондой адвокаттар өзү менен өзү чыгып кетишти. Бирок бир жылга жетпей эки эсе адвокаттар көбөйүп, мына бүгүнкү учурда 450 адвокатка жакын биздин реестрге кирген. Иштейм дегендер көбөйгөн турбайбы? Адвокаттар, конечно, мен бардык адвокаттар идеалдуу биздин реестр. Бардыгы ушул сапаттуу, эң жогорку деңгээлде жардам берип атат дегенден алысмын. Сөзсүз арасында адвокаттар болот, ар кандай субъективдүү, объективдүү причиналарга ылайык, возможно, арыздар түшөт. Бирок биз анализ кылганда мына ошол 2 жылдын ичинде биздин жардам берген сапатыбыз 65% жогорулган. Дагы эң кубанычтуу айта турган нерсе, биз ошол 19 жылдын жыйынтыгы боюнча 8 киши ушул акысыз юридикалык жардам алкагында сот тарабынан акталуу өкүмү чыккан. Бул деген акысыз юридикалык жардамдын тарыхында жок болгон эмес экен. Биз аны изилдеп чыктык. По крайней мере, ошол эгемендүүлүк алгандан бери ошол мамлекет тарабынан берилген адвокаттар жеңип чыгуусу мурда жок. Жетишкендик болду. Мына 20-жылдын жыйынтыгы боюнча биз уже 14 кишиге ошондой сот тарабынан биздин адвокаттардын жардамы менен ушундай өкүмдөр чыкты. Жыл сайын статистикага караганда адамдардын кайрылуусу көбөйүүдө. Бул бир жактан сүйүнүчтүү, себеби ушул система жөнүндө сарандарыбыз билип, маалымат алып, сиздерге келип, кайрылып, ишенип дегендей. Экинчи жагынан болсо, тилекке каршы ушундай көйгөй маселе биздин элдин арасында көп экендигин далилдеп турганы мындай өкүнүчтүү. Бирок бул багытта дагы биз бир эле юридикалык жардам менен чектелбей, сөзсүз укуктук маданиятты көтөрүү, укуктук нигилизмди жоюу, ошол багытта дагы тийиштүү биз борбор тарабынан тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп келе жатабыз бүгүнкү күнгө чейин. Акжол Сабырович, мен бере турган кийинки суроолорду да камтып өттүңүз. Ушу Кыргызстандагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системанын калыптанышынын эң башында турган адам катары тарыхта калчу инсан болуп калдыңыз дегендери ушу адистердин бекеринен эмес экен. Ушунча кыйынчылыктарды өтүп, эч ким ишенбесе дагы ушундай координациялоо борборун уюштуруп, жана айыл аймактарда да жеткиликтүү кылып, 400дөн ашык адвокаттарды, анан кийин жана сиз айткан статистика өзүнөн өзү ушу баа бергендей болду дейм да. Анан мына айтсаңыз, бул ишти ушу бутуна тургузуп, ушундай тажрыйба алгандан кийин ушу өзүңүз үчүн кандай жыйынтык чыгардыңыз? Иштесе болот экен, мындан ары дагы мындайча өркүндөтсө болот деген ойлорду айтып кетсеңиз. Биринчиден чоң рахмат, бирок өтө мындай чоң эмелерди айтып бердиңиз. Бул жетишкендигиз бир эле менин мындайча айтканда заслугам эмес. Бул деген биздин жалпы командабыздын заслугасы. Анын ичинде биздин ушул өнөктөштөрүбүз, биз менен чогуу иштеген ушул адвокаттарыбыз, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү иш кылып, бул иш жалпы биргеликте болгон ушул жыйынтыктын ушул салым кошкон команданын иши деп десем туура. Анда ошо өнөктөштөрдү анда санап өтсөңүз. Өнөктөшүбүз эң негизги болгон ушул биздин проон жаатында өнөктөшүбүз, ал жерде бир 2 проект менен тыгыз иштешебиз. Андан сырткары ушул Евросоюздун проекттери менен көп иштешебиз.
Сорос, фонд Сорос Кыргызстан проекти менен көп иштешебиз. USAID проекттери менен бир топ ушул юридикалык жардам, консультация берүү багытында ушул борборлорду ачуу, жерлерде ошол багытында көп иштештик. Иш кылып, ушул Кыргызстанда болгон ушул укуктук жаатында ушул көмөк көрсөтөбүз деген биздин өнөктөштөрүбүз менен мына биз өз инициатива көтөрүп, алар менен мындай чогуу биргеликте иштешип келе жатабыз азыр бүгүнкү күнгө чейин. Эми жана сиздин сурооңузга жооп бере кетсем, сөзсүз эң туура сөз айттыңыз. Бул деген негизинен жана айтып кетпедим беле, союз малынан калыптанып калган ушул мындайча айтканда адам жарандарыбыздын, биздин элибиздин ушул мамлекет ушул багытта чыныгы жардам бере алышына ишенбей, бере алабы деген ошондой бир менталитет, ушундай бир көз караш пайда болуп калган. Тилекке каршы азыркы күнгө дагы андай көрүнүштөр бар. Биздин ошондуктан биздин негизги максатыбыз, мен ойлойм, ошол ишеничти кайра жандандыруу, кайтаруу. Бул элибиз деген ушул чыныгы юридикалык жардам менен кайрылсам, мамлекет деген чыныгы жардам берет экен деген бир ишеничке жетүү деген бир биздин эң негизги максатыбыз деп эсептейм. Тилекке каршы азыркы учурда бүгүнкү күнгө чейин ал максатка жете элекпиз. Эми бир 3-4 жылда 20-30 жыл бою калыпталып калган эмени замат чечип коюш кыйын экен, бирок биз акырын кадамдар менен, мен ойлойм, ошол биз ошондой койгон максатыбызга жетип, буюрса келечекте мен ойлойм, биздин жарандарыбыз ушул жалпы эле юридикалык жардамга муктаж болбогондугу, керек болсо ушундай бизге окшогон борборлор түзүлбөй калгандыгы деген дагы бир көз караш бар да. Себеби биздин жарандарыбыз укуктук маданияттан өз укугун билип, так ошол чөйрөдө иштеген дагы башка субъектилер дагы мыйзам чегинде иштеп иш алып барсак, мен ойлойм, мындай муктаждык дагы жарандарда жок болуп калат. Эми баягы укуктук мамлекетти курууда түз жолдо баратабыз. Азыр жарандар арасында муктаждык болгон үчүн алар түзүлүп жатат. Убагында ошо кызмат акысыз юридикалык жардам көрсөтүлүп жатат. Мисалы алыскы аймактагылар ошо адвокаттарга, мамлекеттин эсебинен болгон адвокаттарга, адвокаттардын кызматы керек болсо кайда кайрылыш керек? Эми сиздин сурооңузду жооп бергенден алдын мына кыскача айтып коеюн, жана оюмду до конца бүтүрүп коеюн дедим. Мына юридикалык жардамдын көбү эмнеден келип чыгат? Биз анализдеп көргөндө, ушул укуктук маданият төмөндүгүнөн, укуктук нигилизм, мыйзамдарды билбегендиктен болуп келе жатпайбы? Ошондуктан анан биздин тилекке каршы жарандарыбыздын мындай ушул багытта ушул маселени кыргызча чечип койгонго аракет кылуусу дагы бир өзгөчө ушундай жол тобот да. Мисалы үчүн ошол эле бир маселени мына биз ар дайым эл менен жолукканда айтабыз. Мына мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерди карасаңар, ушул укуктук жаатында ушул өнүккөн, прежде чем бир процессуалдык, укуктук процессуалдык бир действия нерсе жасаардан мурун бир документке баягы сөзсүз юристке барып, документин айтышат. Ал менен акылдашып туруп, анан кийин ошол иш аракет. Бизде болсо кол бербедикпи, анан обещать этпедиби деп ушундай бир кыргызчылыктар бар да. Биз жасап коюп туруп, анан кийин башыбызды кармайбыз. Же болбосо акча бере коебуз. Ошондой үйрөнүп калганбыз да. Ошондуктан ушул көйгөй маселеси өтө көп. Сиз туура айтып кеттиңиз. Ошол Кечиресиздер. Кечиресиз. Жана айтып кеткенде дейм, тилекке каршы ушул юридикалык жардамга муктаж болгон
көбүнчө ушул алыскы биздин региондо жайгашкан жарандар. Себеби аларда юрист эмес, жөнөкөй бир ошол багытты билген бир ошол жергиликтүү орган кызматкерлери дагы көбүнчө мындай потенциалынын төмөн болгондуктан ушул маселелерин чече албай келген учурлар өтө көп. Ошондуктан биз ушул багытта мына өзүңүздөр белгилүү болсо керек, тилектеш автобусу деген юстиция министрлиги тарабынан ушундай бир ушундай долбоор ишке ашырылып 16 жылдан бери ишке ашырылып келе жатат. Бул долбоордун да өзгөчөлүгү ушул автобуста биздин юристтер, адвокаттар, анын ичинде ушул мамлекеттик органдардын болгон кызматкерлери чогуу биргеликте ушул алыскы региондорго чыгып, ошол жерлерде тийиштүү консультация берүү ушундай бир эмеси каралган. Бирок азыркы мына акыркы 1 жылдын ичинде биз кичине ошол багытта ыкмаларды өзгөртүп, ушул жардам эффективдүү жана сапаттуу берүү максатында биз биринчиден сөзсүз ошол автобус менен чыккан кызматкерлерди тийиштүү окутуудан өткөрдүк. Кандай консультация бериш керек, кандай интервью кылыш керек, канчалык психологический плане кандай кылып алар менен сүйлөшүш керек. Мына мисалы үчүн бизде көйгөй болгон зордук, зомбулук маселеси туурабы же ошол маселени дагы ошол консультация берип аткан киши ошону таап, ошол кишиден ошол нерсени айтырганга дагы өзүнүн ыкмалары керек. Андыктан биз ошол ыкмаларды дагы киргизип, конфиденциалдуу түрдө өзгөчө жолугуп, өзгөчө сүйлөшө тургандай кылып туруп, тийиштүү жабдыктар менен камсыз кылып, мына пилот катары быйыл ошол биздин Луч Света деген проект уксаңыз керек, коомдун бир проект аркылуу ушул пилоттук ушундай ыкмаларды киргизип, өзүнүн жакшы бир жыйынтыктарын берип атат да. Биз ойлойбуз эми келечекте дагы ошондой ыкма менен ушу тилектеш автобусубуз иштеп баштайт. Андан сырткары биз ушул автоматташтырылган системаларды киргизип, ошол тилектеш автобус менен чыккан жарандарыбыз, чыккан кызматкерлерибиз тийиштүү ушул цифровой электрондук форматта ушундай иш алып баруу ыкмаларын дагы киргизүүгө, себеби бул көп жеңилдик берет, көп ушул эффективдүү жана сапаттуу жардам берүүгө дагы мындай бир түрткү болот деген оюбуз бар. Андан сырткары сиз билгендей, азыркы учурда биз райондордо акысыз юридикалык жардам берүү, мындайча айтканда, тактап айтканда консультация берүү борборлорун түзүп келе жатабыз. Азыркы учурда 32 районго ушундай борборлорду түздүк. Жана сиздин сурооңузга жооп, ошол райондордо отурган биздин кызматкерлер, юрист, адвокаттар, биринчиден алар акысыз кеп кеңеш юридикалык жардам беришет. Ал эми ушул юридикалык жардам консультация берүү учурунда ошол кайрылган жаранга адвокат керектиги аныкталса, ошол борборлор аркылуу ошол жараныбыздагы адвокат менен камсыз кылынууга мындай мүмкүнчүлүк алат. Эми ачыгын айтыш керек, азыркы ошол жерде иштеген биздин борборлордо иштеген биздин кызматкерлер мындай коомдук башталышта иштешет. Элекке каршы ушул консультация берүү юридикалык жардамдын түрү мамлекет тарабынан каржыланбайт. Мен тактап айтып коеюн, юридикалык жардам ушул мыйзамга ылайык 2 түргө бөлүнгөн. Биринчи түрү консультациялык укуктук жардам, экинчи түрү болсо квалификациялык юридикалык жардам деп коебуз. Бул адвокат менен камсыздык берүү. Вот ушул юридикалык жардамдын биринчи түрүн ошол биздин борборлор берет, экинчи түрүн камсыздап беришет. Ошол тилекке каршы ошол жерде биздин юристтер, адвокаттар ушул баштапкы коомдук баштап эмесинде эрежеси менен иштешет, айлык майын албайт. Бирок биз аларга мотивация катары ошол жерде кабинеттерди бөлүп берип, тийиштүү техника жабдыктар менен камсыз кылып берип, интернет болобу, кагаз болобу, юридикалык литература болобу, иши кылып баардык керектүү жабдыктар менен камсыз кылып берип,
единственное сиздер жактан ошол кайрылган жарандарга ушул акысыз консультация берип туруусуна зарыл, абзел деп ошондой келишим түзүп, келишим менен иштешет. Бирок чынын айтыш керек, бул өзүнүн туруктуулугун кичине мындай күмөн санатат. Себеби айлык майына төлөнбөсө, чынын айтканда мындай контроль иштин сапаты дагы баягы кичине аксап калат. аксат. Биз муну мойнубузга алабыз. Ошондуктан бул маселе чечүү максатында дагы биздин борбор буюрса бир жакшы жетишкендиктерге жетишип атабыз. Азыркы учурда жогорку кеңешке биз демилгебиз менен ушул мыйзамга тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилип, азыр биринчи окуудан өттү бул мыйзам. Буюрса ошол өзгөртүүлөрдүн негизинде ошол юридикалык жардамдын биринчи түрү, ошол жерде иштеген борбордо иштеген кызматкерлердин дагы финансы жагы дагы каралат деген мындай бир жакшы ишеничибиз бар. Буюрса ошол мыйзамыбыз кабыл калса, ошол жерде ошол биз түзгөн борборлордун дагы ишмердүүлүгү мындан ары дагы жакшы иштеп кетишине мындай бир чоң ишеничибиз бар. Андан сырткары ошол жерде иштеген биздин буюрса ошол жерде борборлордо иштеген кызматкерлер ошол жерлерде, райондордо жалпы ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жаатында тийиштүү саясатты ишке ашыруудагы ушул аларга жүктөлөт. Ошол жерде бүт координация болобу, юридикалык жардам биринчи түрү, экинчи түрүн берүү маселеси болобу, башка мамлекеттик органдар өз алдынча жергиликтүү органдар менен өз ара байланышуу маселеси, ар кандай акция, декадаларды уюштуруу маселеси, мен ойлойм жерлерде ошол күчөп, сиз айткандай жанакы алыскы региондо ушул юридикалык жардамга жете албай жүргөн жарандарыбыз дагы чоң мүмкүнчүлүк алат деген чоң ишеничибиз бар. Акжол Сабырович, ошо мен бере турган суроолордун көбүн камтып өттүңүз. Ошол жанагы укуктук маданиятты жогорулатуу боюнча дагы маселелерди камтыдыңыз. Анан кийин ошо мыйзам боюнча акысыз юридикалык жардамды кеңешти бир гана, мисалы, сиздердин системанын адвокаттары эмес, мисалы, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, НПО, мамлекеттик эмес уюмдар, юридикалык клиникалар көрсөтүшү керек. Ушулардын баардыгын баягы бирдиктүү саясатын сиздин борбор ишке ашырууда. Ошо баа берип кетсеңиз, мындай канчалык деңгээлде натыйжалуу иш алып баратабыз деп ойлойсуз? Өтө жакшы суроо бердиңиз. Менин оюмча туура айтасыз. Бир эле юстиция министрлиги, анын ичинде бир эле биздин борбор жалпы бул маселенин чечилишине, мындайча айтканда, өзү күчү жетпейт. Андыктан ошол мыйзамдын негизинде жана мен айтып кеткендей, юридикалык жардамдын биринчи түрүн, консультациялык берүү жардамды мамлекеттик органдар, сиз айтып кеткендей, жергиликтүү органдар, анын ичинде алар менен бирге коммерциялык эмес уюмдар, юридикалык клиникалар, алар баардыгы консультациялык жардам берүүсү милдеттендирилген. Жалпы координацияны сиз туура айтып кеттиңиз. Юстиция министрлигинин алдында биздин борбор ишке ашырат. Жана мен башында айтып кеткендей, биз иштеп чыккан дагы бир өкмөт токтому кабыл алынган. Бул ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын субъектилеринин өз ара аракеттенүү эрежеси жөнүндө токтом кабыл алынып, ошол токтомго ылайык жана мен белгилеп кеткен субъектилер жалпысынан ушул биздин координациянын алкагында иш алып барыш керек. Тилекке каршы, мен сизге ачык айтыш керек, тилекке каршы учурда бул багытта иш кичине аксап жатат. Буга өзүнүн субъективдүү жана объективдүү
причиналары бар. Биринчиден, мыйзамдын өзүндөгү нормалары кичине мындай түшүнбөстүккө алып бири-бирине дал келбестиктер. Мисалы үчүн ал мыйзамды ошол норманы ар кандай түшүнүүгө болот да. Себеби ошол юридикалык жардамды мынтип жазылган, жанагы өзүнүн компетенциясына ылайык жанагы мыйзам бар. Жарандардын о рассмотрении обращений граждан. Ошого мындай камтылып жазылып калганда, ошондуктан ушул жерди биз деген мындай бөлүп чыгышыбыз керек. Ал мыйзам өзгөчө маселелерди карайт. Ал эми консультация юридикалык жардам деген мындай өзгөчө мындай ыкчам, тез арада, эффективдүү, сапаттуу, мындай бири-бири менен тез байланышкан бир мындай ушундай жардам болуш керек деген мындай бир оюбуз бар. Вот как раз мен жана айтып кеткен жаңы мыйзамда ошол моменттерди дагы биз камтыдык. Буюрса ошол мыйзамды алкагында биз уже толугу менен жана мен айтып кеткендей механизм менен иштеп баштасак, ушул багытта ишибиз дагы жандандырылып, мындай чыныгындай иштеп баштайт деген ишеничибиз бар. Бирок ага карабастан азыркы мыйзамды негизинде дагы биз мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү органдар менен өз ара аракеттенүү алкагында биз иш алып барабыз. Ар бир мамлекеттик органдарда азыркы учурда тийиштүү жоопкерчилик кызматкер дайындалган. Алар тийиштүү бизге ошол багытта иштеп иш жүргүзүлүп аткан жөнүндө маалыматын берип турушат. Андан сырткары биз ушул квартал сайын ар кандай иш чараларды уюштуруп, алар менен биргеликте ошол иш чараларды жүргүзүп келе жатабыз. Эң мындай көзгө көрүнчү ошол багытта иштеп жаткан нерсебиз мына сиздерге мисал Тилектеш автобус. Тилектеш автобусунда почти бүт мамлекеттик органдардын кызматкерлери биз менен биргеликте чогулган. Чыгат. Алар дагы 2 жумалык же 10 күндүк бир өз компетенциясына ылайык алар дагы тийиштүү жардамын берип келет. Бирок бул мен ойлойм, бул деген өтө мындай бир жалпы жумуштун бир кичинекей бөлүгү деп эсептейм да. Себеби биз бул жерде ушул жалпы мен ойлойм даже бир жакшы бир ушул багытта концепция иштеп чыгып, бул концепциянын алкагында уже так даана иш алып барсак деген бир ушундай эми келечекте көрөбүз. Бул азыр тийиштүү анализдер жүрүп жатат. Кандай маселелер бар, кандай көйгөйлөр бар, биз в принципе билебиз, бирок биз так ошону мындайча айтканда выявлять этип туруп, анан ошого карап иш алып барайлы деген. Ушундан улам Акжол Сабырович ошо өз аракеттенүү маселеси боюнча да кошумча кылып койбосом болбойт. Ооба. Тыгыз бейөкмөт уюмдар менен өтө тыгыз байланышта иштешебиз. Сизге мына маалым болгондой, координациялык совет деген ушундай бир платформа түзгөнбүз. Бул жерде бул платформага бул координационный кеңеште 80ден ашык бейөкмөт уюмдар кирет. Бул кеңеште биз жалпы координатор катары бул жерде ушул жалпы бир жумушту алып барганды максат кылып койгонбуз. Мындайча айтканда, ушул ишмердүүлүктө кайрылган, кайсы жакка кайрылбаган жараныбыз конечном итоге жардам алыш керек. Жардам алып чыгыш керек. Бири-бирибизге жөнөтүп турабыз. Мисалы үчүн ар кандай акция, ар кандай иш чараларды жүргүзүп турабыз. Ишул мына бүгүнкү сиз уюштуруп жаткан мындайча айтканда ооба, түз эфир дагы ошо мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды өнүктүрүү боюнча координациялык кеңештин баракчасы иштелип жаткан мындай иш аракеттин бир мисалы десем жаңылышпайм.
Мгм. Акжол Сабырович, анда жыйынтыктап айтып кетсек, Кыргызстан боюнча 32 акысыз юридикалык жардам борбору иштейт. Алардын даректерин, байланыш номерлерин укук жардам gov.kg сайтынан тапсаңыздар болот. Эгерде сиз акысыз юридикалык жардамга муктаж болуп жатсаңыз, мамлекет кепилдеген ушул сайтка кайрылып, жергиликтүү координаторлордун телефон номерлерин таап, кайрылсаңыздар болот. Сизге акысыз юридикалык кеңеш алуу мамлекеттин эсебинен адвокат жалдоо боюнча толук маалымат берилет деп бүгүнкү эфирди бүтүрөлү. Биздин суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүн бизде түз эфирде юстиция министрлигинин алдындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун директору Акжол Калбеков болду. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, сак саламатта болуңуздар. Рахмат, сизге да чоң рахмат.